Бүгүнкү алынган күндүн маанилүү жаңылыктары. Мыйзам бузушса, фейк, троллдорду, инфошниктерди жазалоо мезгили келди. Кыргызстанда арак шарап кымбатташы мүмкүн. Дастан Бекешев, премьер-министр Камчыбек Ташиев же Артем Новиков болот. Сооронбай Жээнбеков Зилалиевдин иши боюнча сотко чакырылды. Акылбек Жапаров Кытайга карызды төлөбөсөк, алар ТЭЦке, Датка Кеминге түндүк-түштүк альтернативалдуу жолуна өздөрү ээлик кыла башташат. Абдил Сегизбаевдин артынан Индира Жолдубаева да камалабы. Сыймык Жапыкеев Кубанычбек Жумалиевди жакында камайм деген билдирүү таратты. Мына ушул жана башка жаңылыктар алдыдагы мүнөттөрдө толугу менен болмокчу. Дастан Бекешев, премьер-министр Камчыбек Ташиев же Артем Новиков болот. Премьер-министр Камчыбек Ташиев же Артем Новиков болот. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев билдирди. Анын айтымында кийинки жумадан ким өкмөт башчы болот белгилүү болуп калат. Менден сурашып жатат. КСДП фракциясы качан жыйын өткөрүп, ким жаңы өкмөт башчы болоорун аныктайт деп. Биринчиден, КСДП фракциясы көптөн бери жыйындарды өткөрбөй калган. Эми деле жыйын өткөрүшүнө күмөнүм бар. Менин оюмча, көпчүлүк коалиция премьер-министрликке кимдир бирөөнү сунуштабайт. Өкмөт башчыны президент сунуштайт. Бул Новиков же Ташиев болот. Көпчүлүк коалиция аны бекитип гана берет, дейт Бекешев. Булак Назар Ньюс KG. Сыймык Жапыкеев Кубанычбек Жумалиевди жакында камайм. Facebook социалдык байланыш тармагындагы талкууда Финполдун башчысы Сыймык Жапыкеевге Кубанычбек Жумалиев эмне болот деп суроо беришти. Ага, бүгүн болот деп жооп кайтарды. Сыймык Жапыкеев кухнясында отурган кезде Жумалиевдин 2 миллиард доллардан ашык мыйзамсыз байлыгы бар экени жарыяланган. Булак аргумент KG. Туркиядан учуп чыккан кыргызстандыктар Алматыдан келе албай жатышат. Туркиядан учуп чыккан Кыргызстандын жарандары Казакстандын Алматы шаарындагы аэропорттон чыга албай турушат. Жүргүнчүнүн маалыматы боюнча алар Бишкек шаарын көздөй чыгышкан. Бирок аба ырайына байланыштуу учак Алматыга конду. Алматыга саат 7:20 конгонбуз. Бизге мейманканадан орун берилген жок. Жөн эле отурабыз. Колубузда ПЦР тесттин таза жыйынтыгы болгонуна карабастан кетирбей жатышат, деди жүргүнчүлөр. Булак Назар Ньюс KG. Кытайга карызды төлөбөсөк, алар ТЭЦке, Датка Кеминге түндүк-түштүк альтернативалуу жолуна өздөрү ээлик кыла башташат. Ээлик кыла башташат деген өздөрү келип, өздөрү иштетип, өздөрүнүн тарифтерин коет. Биздин эл алардын тарифтерин көтөрө албайт. Тилекке каршы келишим ушундай түзүлүп калган. Кытайдын акысы бар. Акылбек Жапаров бул тууралуу бүгүн 29-январда Санжира радиосунун жаргылчак уктуруусунда билдирди. Белгилей кетсек, кечээ 28-январда Садыр Жапаров өзүнүн ант берүү аземинде сүйлөп жатып, энергетика тармагындагы абал катастрофалык кырдаалга кептелип, 137 миллиард сом карыз бар экенин билдирди. Акыркы маалыматтар боюнча 2019-жылдын май айынын аягына карата Кытайга болгон мамлекеттик тышкы карызы 1 миллиард 711 миллион долларды түзгөн. Ал эми Кыргызстандын тышкы карызы дээрлик 4 миллиард долларга барабар. Булак Назар Ньюс KG. Абдил Сегизбаевдин артынан Индира Жолдубаева да камалабы. УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев камалгандан кийин экс-башкы прокурор Индира Жолдубаевага да кылмыш иштери козголушу логикага бап келет. Себеби ал аталган кызматты 2015-жылдын январь айынан 2018-жылдын апрель айына чейин аткарган. Мыйзамды көзөмөлдөөчү органдын башында туруп, саясий тапшырмаларды аткаруу, куугунтук кылуу жагынан камчы салдырган эмес. Абдил Сегизбаев кандай кыянаттык иштерге барса, Индира Жолдубаева да андан кем эмес жаза басканы ачыкталабы. Буга чейин көмүскөдөгү кылмыш иштери Сооронбай Жээнбековдун бийлигинин тушунда көрмөксөнгө алынып, трайбализм оорусу жең ичинен сүйлөшүүлөр аркылуу басылганын кайда жашырабыз. Эмесе бийлик адилеттүү саясат жүргүзүүгө бет алса, анда Жолдубаеванын жосунсуз жоруктарын ачыктайт. Маалымат булагы Азия Ньюс кезети. Сооронбай Жээнбеков Зилалиевдин иши боюнча сотко чакырылды. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин иши боюнча күбө катары сотко чакырылды. Ишти карап жаткан Бишкек шаардык сотунда ушундай чечим кабыл алынганын 29-январда Зилалиевдин адвокаты Таалайгүл Токтоконова билдирген. Зилалиев кармалганда Оптима банктын кутучасынан $1 миллион табылганы тууралуу видео тарап, элдин аң сезиминде сакталып калган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тергөө жүргүзүп жатканда Зилалиев $1 миллион меники эмес, ошол кездеги президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековдун шайлоо өнөктүгүнүн акчасы болчу деп айткан. Бирок Жээнбеков президент болуп тургандыктан аны эч ким суракка алган эмес. УКМКда жок, бул $1 миллион сеники
деген жөө менен сотко өткөрүп берген. Азыр экс-президент башка жарандардай эле укукка жана милдетке ээ. Маалыматтарга караганда Жээнбеков сотко 3 февралга чакырылды. Буга чейин адвокат Токтоконованын айтымында ал суракка 28 январга чакырылган, бирок жаңы президенттин инаугурациясына катышкандыктан сотко барбай калган. Экс-президент Жээнбеков өзү же анын жактоочулары бул боюнча азырынча комментарий бере элек. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 2020-жылдын 5-октябрындагы өкүмү менен Зилалиев мыйзамсыз баюу деген берени менен 7 жылга эркинен ажыратылган. Жактоочулардын апелляциялык арызы боюнча бул ишти азыр шаардык сот карап жатат. Башкы прокуратура Зилалиевке 2010-2017 жылдары мамлекеттик органдарда жетекчилик кызматты ээлеп турганда өзү иштеп тапкан каражаттан ашык суммага мүлк сатып алган деген жөө менен мыйзамсыз баюу беренесинин негизинде кылмыш ишин козгогон. Ал 2018-жылдын 8-декабрында камакка алынып, азыр УКМКнын тергөө абагында кармалып турат. Булак Назар Ньюс KG. Кыргызстанда арак, шарап кымбатташы мүмкүн. Кыргызстанда алкоголдук продукцияга акциз салынганын, ставкасы көтөрүлгөнүн мамлекеттик салык кызматы кабарлады. Мындай көрүнүш акциз ставкаларын жөнгө салуу үчүн ЭАЭП алкагында жыл сайын кайталанат. Бул алкоголь продукциясынын кымбатташын шартташы мүмкүн. Акциздер арак жана арак ликер өндүрүмүнө 100 сомдон 120 сомго чейин жогорулады. Ал эми 2022-жылы 140 сомго, 2023-жылдан тарта 160 сомго чейин көтөрүлөрү айтылды. Этил спиртинин литрине акциздин ставкасы 120 сомду түздү. Буга чейин 100 сом деп бекитилген болчу. Кийинки 2 жылда салык 20 сомго жогорулап отурат. Коньяктын литрине акциз салыгы 70-тен 80 сомго чейин өстү. 2022-жылы 90, 2023-жылы 100 сом болоору белгиленди. Ал эми алкоголю аз суусундуктардын чени литрине 200 сом боюнча калды. Булак Спутник KG. Мыйзам бузушса, фейк троллдорду, энпошниктерди жазалоо мезгили келди. Жаңы шайланган Ажоо Садыр Жапаровдун 28 январдагы инаугурациясы социалдык тармактарда талкууга алынды. Мурунку коррупциялык режимди эңсегендер жаңы башкаруу системасын дагы деле тааныбай тургандыктарын, шайлоонун эртеси күнү өздөрүн оппозиция санаган көчтөр, 30 жылдан бери мамлекетти сүлүк курттай соргон жипчотаттар, чиновниктер жана кай бир энпошниктер, булар тапшырык берген фейк троллдор интернет баракчаларда отурушуп, эптеп эле Садыр Жапаровду болушунча жамандашып, бут тосуп келишет. Эми айласы кетип, инаугурациядан дагы кыр издешип, жолдорду тосуп, элге ыңгайсыздык жаратып, пенсионерлер пенсиясын ала албай жатса, 10-15 миллион сом коротуп өткөзөт экен деп ызы-чуу кылганга аракет жасашты. Ажообуз булар жумурткадан кыр издей электе экономикабыз очорулуп турса, мага мындай ысырабы көп, шаан шөкөттүн кереги жок, жупун эле өткөрүлү деди. Мурунку президенттердин канча каражат кетирип инаугурация өткөргөнүн деле билишет. Бул жерде калп эле ысырап кылып өткөзгөнү жатат. Демиштин артында 30 жылдан бери ичип жешип, маңкайып келгендерин кузчудай болуп турушат да, 10 чактыдайы адам укугун коргоп жүрөбүз дешип, чынында мамлекеттин калыптануусуна шек жаратышып, мамлекетти олку-солку кылган саясатка баш оту менен аралашып, НПОнун атына жамынып, алгандар балейинин баарын даана так эле билип жатышат. Эртеңден баштап демократиясы менен, бирок жоопкерчилик андан дагы катуу болорун сезишип, Ажообуз Садыр Жапаров эптеп эле бир жерден чалынса, анан айгайлап реформасын бут тосушуп, иштетпөөнүн амалын кылышат. Ким ишиндеби, көчөдөбү, интернеттеги фейк троллдор болобу, мыйзам бузса жоопкерчиликке тартып, экинчи мыйзам бузууга барбагдай кылыш керек. Антпесеңиз өлкөгө реформа жасап, кризистен алып чыгам дегениңиз куру бекер сөз. Көрүп жатасыз го, 30 жыл ичинде эч кандай жоопкерчилик жок. Ар ким оозуна келгенин сүйлөп калганын. Сизде дух бар, коркпой реформаңызды батыл жасап баштаңыз. Сиз корко турган эч нерсе жок. Ошон үчүн тиги оппозиционер, бул НПОшник эмне дейт деп кылчактабай, жасачу реформаңызды, ишиңизди эми баштаңыз. Булак Азия Ньюс гезити.